Кош бойлуулуктун гестациялык диабети бул эмне жана кантип жеңүү керек? ОМС боюнча анализдердин тизмесинде ПГТТ О2 глюкоза чыдамдуулугунун тести өзгөчө орун алат. Бул тест 24-28 жумада жүргүзүлүп, кош бойлуулук учурунда биринчи жолу пайда болгон кандагы глюкозанын жогорулашын аныктайт. Бул ооруту четтөө. Эгер көзөмөлдөбөсө, кан диабетине айланып, баланын ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн. Бала төрөлгөндөн кийин дароо кант диабети менен оорушу ыктымал. Ал эми эмне кандагы кантты көзөмөлдөбөй туура эмес тамактанса, баланын өмүрүнө коркунуч жаралат. Мунун алдын алуу үчүн жөнөкөй эрежелерди сактаңыз. Тамактануу: оңой сиңүүчү углеводдорду жана канттуу азыктарды варенье, бал, ширелер, балмуздак, шоколад, конфет, торт, булочки, пирожки толугу менен алсаңыз. Таттуу жемиштерден фруктоза бул да кант. Баш тартыңыз. Колбаса, сосиска, маргарин, майонез сыяктуу жарым фабрикаттарды да жебеңиз. Ачка болбоңуз. Күнүнө 4 маал тең салмактуу тамактануу керек. Рацион: белокторго басым жасаңыз. Эт, балык, канаттуулар, ички ооргандар, жумуртка, кычкыл суут азыктары, клетчаткаларга бай жашыырчалар менен жашыырчаларды көп жеңиз. Пайдалуу майларды кошуңуз. Кыхи майы, эритилген май, МСТ майы, майлуу балык, жаңактар. Толуктан эринген белок структурасын колдонгого жардам берет. Мындай тамактануу менен таттууга болгон каалоо өзүнөн өзү азаят. Кичинекей сыр: эгер таттуу жегиңиз келсе, негизинки тамактан кийин 20 мүнөттүн ичинде жеңиз. Бул кандагы глюкозанын деңгээлин ачкачын жегенге караганда азыраак жогорулатат. ГСды кыйын сезиши мүмкүн, бирок аны туура тамактанууга кадам катары кабыл алыңыз. Рационду көзөмөлдөп көнүп калсаңыз, төрөгөндөн кийин оңой эле форманы калыбына келтиресиз.